То есть 1000 милиционерди кошуп берип отурабыз. То есть ошонун бардыгынан мамлекет акчасын чыгарып, зарплатасын чыгарып, бүт керектүү маселелерин чыгарып, личный составды көбөйтүп атабыз. То есть уже күч деген бар. Бирок силер көптөгөн нарушениялер дагы өзүбүздөн болот да, билесиңер. Милиция кызматкерлери көп болгон сайын кээ-бирлери мындай баягы ушу көпчүлүктө көрүнбөй калат, билинбей калат деп ар түрдүү нарушениялерге баргандар бар. Так, ошону катуураак караган. Айрыкча РОУду, ГОУдун начальниктери. Силер берилгендик менен иштесеңиз, сиз иштесеңиз берилгендик менен. Мына старший лейтенант сизге карап турат да. Подполковник не кылар экен депчи. Подполковник взятка ала баштаса, бул сөзсүз алат. Бул албай койбойт. Мына мен айтайын. Сиз албасаңыз бул алат. Так, сиз албасаңыз бул ойлонот. Алсамбы, албасамбы, тиги подполковник албай атат. Что-то не то. Деп ойлонот да, ана сизди карап туруп, үлгү болосуз да, сиз үлгү болуп сизге карап турат. Так, бул эми бир эле ушул старший лейтенант эмес, баардыгыңыздарга тиешелүү, урматтуу милиция кызматкерлери. Макулбу? Баардыгыңыздарга тиешелүү. Биз форманы кийип, зыңкыйып, мамлекеттен айлыкты алып, мамлекеттин коопсуздугун сактайбыз деп тургандан кийин ошого татыктуу болушубуз керек. Ана былтырак барып алып, бирөөдөн 5 сом алып, бирөөдөн 10 сом алып, бирөөнү окулуп, же болбосо бирөөнү постанова кылып. Зачем такая жизнь? Туурабы? Надо иметь честь. Жүрөктөгү баягы өзүңөрдүн ыйманы бар керек да. Ошону карагыла.